Видео мектепке кирген бардык күүлөрдүн ноталары жана аудиолору интернетке жайгаштырылды. Аларды сиз facebook.com жана Namba KG адрестери боюнча таба аласыздар. Эми Адам калай атабыздын эң белгилүү күүсү темир комуз күүлөрүнүн классикасы болуп калган Тагылдыр тоонун үйрөнүүгө аракет кылабыз. Бул күүдө илгери кеңири таралган ышкырык кошуу ойноо ыкмасы колдонулат. Ышкырык кошуу ойноонун эки түрү бар. Бул биринчиси ачык добуштарга параллелдүү ышкырык кошуу ойноо. Экинчиси ойноп келе жатып темир комузду ооздон алып ышкыруу. Бул Тагылдыр тоо күүсүндө дагы ушул экинчи ыкмасы колдонулат. Işkırık yerinden emес, tangdaydan çıgar. Bu ışkırıkты alış üçün biz tildi biraz öyde götürüp, emdi içke tartışırız gerek. Bu ışkırıkты özleştiriş üçün köptөгөн hareketler gerek. Talbay emgeklenүүгө тийишпиz. Işkırıktan çıkarı bul kүйдө кездеше турган татаалыктардын бири бул бириктирип ойноно турган ноталар, башкача айтканда лигалар. Адегенде бул күүнү көп жолу угуп өзүбүзгө сиңиребиз. Андан кийин ойноп толугу менен өздөштүргөнгө аракет кылабыз. Андан соң биз оригиналга кошулуп ойноп көрүүгө аракет кылабыз. Өзүбүздүн ойногонубузду жаздырып угуп көрүү пайдалуу. Эмки үйрөнө турган күүбүз дагы темир комуздун салттуу күүлөрүнүн бири. Аты Куу-Турунтай. Бул күүнү аткараардын алдында тарыхын төмөнкүдөй баяндашкан. Тестиер кыз тоодо гүл терип ойноп жүрүп, 5 балапанын басып жаткан Турунтайды чочтуп, уясынан учуруп жиберет. Кызылет балапандары жем сурап, оозун ачып, чырылдап, уясында кала берет, энеси кайтпайт. Ошондо кыздын балапандарга боору ачып, минтип айтып турган экен.
Taş jargının түбүндө балаң калды турумтай. Бетегеде 5 балаң жетим калар турумтай. Ачка болсо балдарың эти калар турумтай. Куу турумтай. Чытыраган чие жол чымчы уя салбасын. Чыйпылдаган балдарың чын эле жетим калбасын дейт. Бул күүнү көпкө угуп өзүбүзгө сиңиргенден кийин ал күүнүн татаал жерлерин өзүнчө өздөштүрүп көбүрөөк кайталап ойнойбуз. Татаал жерлерге мынау сыяктуу кайрыктар келет. Өзүңөр уккандай, мунун татаалдыгы биринчи нотанын өтө кыскалыгында. Мына ушуну так алышыбыз керек. Күүнү ойноп өздөштүргөндөн кийин оригиналга кошулуп ойноп көрүү талапка ылайык. Ошондой эле, демейдегидей эле, муну дагы үн жазуучу каражатка жаздырып, өзүңөрдүн ойногонуңарды угуп, оригиналга салыштырып көрүү абдан пайдалуу. Кезектеги өздөштүрө турган күүбүздүн аты Алай. Аты эле айтып тургандай, бул жаратылышка арналган, жаратылыштын сулуулугуна, тагыраак айтканда, Алай тоолорунун кереметине арналган күү. Бул күүнүн диапазону абдан чоң. Биз кайрадан толук диапазондогу көнүгүүнү кайталап ойноп көрүүгө тийишпиз. Мына ушул жерлерин жанагы эң жогорку диапазонду биз көп кайталап ойноп өзүбүзгө сиңиришибиз керек. Андан тышкары бул күүдө стаккато акмасы да колдонулат. Ошондой эле татаал лигалар бар. Мына ушунун баарын көңүл коюп, кунт коюп, жакшылап изилдеп, өздөштүргөндөн кийин оригиналга кошулуп ойноп көрүүгө аракет кылуубуз керек. Андан тышкары демейдегидей эле муну үн жазуучу каражатка жаздырып, салыштырып угуп көрүү пайдалуу.